Эми эркектер жазып атат. Аялым үйдө дайыма чарчаңкы, эч нерсеге кызыкпай калды. Бул күйөөнүн күнөөсүбү? Албетте күйөөнүн күнөөсү. Ал эмнеге чарчады? Кошунанын балдарын төрөп чарчадыбы? Кошунанын идишин жууп чарчап атабы? Кошунанын үйүн кылып чарчап атабы? Эмнеге чарчаңкы? Сенин үйүңдө ошентип атабы? Сенин балдарыңды карап атабы? Сенин үйүңдөбү? Анан ал сага жанагы бир инопланетяндар бекерге алып келип берген аял да туурабы? Запчастарынын да кереги жок, эч нерсесинин кереги жок. Каалаганда иштетип, тиштери түшүп, бели, омурткасы бүт бар иштен чыгып, өлөйүн деп калганда, анан сен башка катын издеп баштайсың да, туурабы? Сен бекер келгенде. Андай эмес, косяк сеники, сен каратышың керек, сага аманат. Мындай ийрейип калса, маңкаңды куйултат кийин. Жооп бересиң. Senin baldarың үчүктап түшүнө кирбеген жерге келип, сенин балдарыңды төрөдү. Сени карады. Ата-энеңе да балким кызмат кылып аткандыр. О, сасыган байпагыңды да жууп аткандыр, таягыңды жеп аткандыр. Сен берген оокаттын баарына макул болуп аткандыр. Чарчайт да катын киши. Чарчайт да. Карап кой. Подарка берип кой. Көңүлүн көтөрүп кой. Жакшы сүйлөп кой. Киного апарып кой. Кыдыртып кой.